Кыргыз Республика Мүлік желегинде сакчы болуп турам. Улуттук гвардияда служба кылам. Улуттук гвардияда служба кылам. Жазгы призыв менен келдим. Кудай буйрса 8 ай өттү. 6 ай даярдады бизди. Ушу эмеге желекке чыгарам деп. Желекке биринчи жолу чыкканда ушу аябай чоң, аябай башчы болгом. Мындайча айтканда өзүнүн башта сыймыктанып, өзүнүн бир сүрү болот да. Ошол сыймыктаган эмелерим азыркыга чейин сезилип турат да. Бул жака гвардия айткандай эле ушу тандалып келет, ошондон бою узун болуш керек. Бою 1.85 өйдө болот. Мисалы желек турган балдар 1.85 өйдө болуш керек. Вес болуш керек. Өтө арык болуш керек, өтө семиз болбош керек. Өзүнүн стандарты менен болуш керек. Главное ушу ден соолугу эле, бою узун болуш керек да. Бою узун, өтө арык эмес, өтө семиз эмес болуп. Мисалы үчүн биздин немеде, отрядта, частьта ден соолук менен мен берим ооройт, берим тиги жерим ооройт деген жок балдар жок да. Бүт баары ден соолугу чың балдар. Айтканда ал ушу военкоматтан өтүп келаткандар аябай тандалып анын ден соолугун жакшылап карап келген да. Ошондон биздин частьта оорогон балдар же мындай эмелер жок да. Мисалы үчүн биз эртең менен отрядтан частьтан чыгып бияка келатканда күндүн эртең биз станциясын текшерет. Текшерип давление текшерет. Эшер оорубай эле, бут эметет, бутуң оорубай эле, колуң оорубай эле. Давление текшерет. Давление мисалы үчүн бийик болсо болбойт, өтө ылдый болсо да болбойт. Норма менен болуш керек. Күндүн эртең менен текшерет. Эртең менен текшерип тамак ичкенде да көбүрөөк тамак ичиш керек. Анткени бияка келгенде басып барыш да оңой эмес. Түшкү обедте да көп тамак ичет, көп тамак салып берет бизге негизичи. Отрядтын өзү эле ушундай. Биз өзүбүз ушу көбүрөөк тамак ичип өтүшүк да. Тамак ичим келбей калды, мен аппетит карабаш керек. Колуна келсе көп тамак ич, ошо көп ичим керек да. Мисалы үчүн биздин частьта көп балдарчы, балдар көп. Ошонун арасынан тандалып чыкканыма да бир четинен өзүм башчы болуп сыймыктанып турам да. Биздин аскер кызматы башка аскер кызматынан айырмасы аябай эле чоң го дейм. Эң башкысы шаардын ортосунда бүт условиясы бар. Ысык суусу, мустак суусу, тамак аябай жакшы. Биринчиден бул шинель кийип чыккан ушул толстуктан шинель кийип турабыз. Шинель чечип, шинель элебиз. Кышында формадан баш жарык болот же караганда. Черми кийип жуулуу болуш үчүн, оорубаш үчүн. Кышкарган ичке суук тийбеш үчүн, Постто турганда кышкы сууктан сактанат да. Дайыма гаусстан көйнөк таза болуп, ак көйнөк кийебиз дайыма. Ак көйнөктү күнүгө келген сайын жууп, тазалап турабыз өзүбүз. Көйнөгүбүз жана кийимдер таза болуш керек. Анткени биз кандай болсо да Кыргыз желеги сакталып атса, эч кандай бырыштар болбош керек. Көйнөк дайыма таза болуп туруш керек. Особенно жакасын көп белет да кирич. Ушу айткандай эле кийимди жана ушу эң чоң көйнөктү, анткени көйнөк ак болуп тезирээк кирдейт. Тезирээк смена түшкөн сайын ушу кол бош убакта жууп көйнөктү турабыз. Чын айтканда кыйынчылыктар болду, бирок ошол кыйынчылыктарды жеңип жеткенге өзүм башчы болуп турам азыр деле. Кыйынчылыктар болгондо ротадан, отрядтан көп шагайтеттерди, СКС көп кармадык. СКС карабин. Көбү СКС карабин. Самозаряженный карабин сүймен деп коет буну. Ушу посттурган ушу менен басып барып ушуну колду кармап турган ушу СКС да. Бун келген сайын ушу ичине кирин тазалап, дайыма ушинтип турабыз. Салмагы канча бунун? Бунун салмагы бир 5 килограммга чейин болот. 5-6 килограмм болот. Өтө оордук болбойбу? Көтөрүп басып барат. Көнүп калганда оордук деле болбойт. Башында жаңы келип жаңы үйрөнүп оордук болгон, оор болуп көнүпчү. Кийинче көнүп кеткен уже көнүптүрө алып, ошо ооруду билинбей эле атат. Ошо. Мисалы үчүн бияка 8 бала чыгабыз, бардыгыбыз. 2 бала алып барып алып келип турат разведчийлер. 6 бала сакчы болот. Кезектешип чыгат. 1 саат эмеге желекке турат, желек кайтарат. 2 саат бияка келип эс алып, тамак ашын ичип, ошо
эсе аласыз. Түздөн солго. Жолдош Кенже Сериан желек сакчылар курулу республикасы мамлекет желек сакчыларын алмаштырууга тизилде курал алууга уруксатпы? Эркин тур куралдан. Эркин тур куралдан. Биздин частьтын эң башкы милдети ушу Кыргыз Республикасы мамлекет желегин кайтаруу. Андан кийинки эле ушу башка чет мамлекеттен келгендер жана президенттерди, премьер-министрди тосуу, чоң эмелерди өткөрүү жана 9 май дегенде 29 май День гвардии ушуларды өткөрүү да. Ушул жака чыккан өзүчө бир сыймыктан болот да. Дос балдарың же мындай өзгөчө туугандарың келгенде, туугандарың келип караганда өзүң башта сүр болсун да. Мен бул жерим кычайып калбаптырбы, бул жерим башчы болуп кеткен жокпу деп укмуш башта сезим болот. Мисалы үчүн кээки дос балдарың келип карайт, көбүк эле тааныбай кетет. Тааныбай кеткендер болот да, карабан карап өтүп кетип калышат. Көөбүк дос балдарым болот, тааныбаган, келип алып. Алар да өздөрү башчы болот. Досторуна айтып, мен дос балам болот, менин классташым болот деп. Ошо айткан моментте аябай башчы сүр болот, башчы болсун да. Ушу менин классташым айтып атат, мени мактап атат депчи. Өзүнүн башчы сүрү болсун ушинтип. Эсимен кетпей өткөн аябай башчы болгон биринчи күн чыкканда, ал жайында болчу. Аябай башчы сезим болот да. Мисалы үчүн ойлоп көрсөң, басып барып туруп каласың, бирок элдер карап, элдин сүрү болот. Элди караганда аябай сүрдөнөсүң. Постто турганда аябай сүрдөнөсүң. Элдер карап эметкенденчи. Кыргыз мамлекет желегинин алдында турганда да ушу башча биринчи күнү чыкканда аябай башчы сезим болот. Ошол сезимдер азыркы чейин кетпейт да, азыркы чейин ошол сезимдер эсимде бар да. Кандай болгон. Бир жерин кычып кетсе, тырмап жүрүп, кыймылап жүрсө болбойт бизде пост турганда. Кыймылап жүрүп же кийимин бузулуп калса, кийимин оңдоп жүрсө болбойт. Кычып кетсе, тырмап жүрсө болбойт. Просто ошо кычып кетип ойлонбой ушу башка нерсе алак болуп кетесиң, ошондо өтүп кетет, билинбей калат. Эки жолдош келип сүйлөшүп кетет, мелдешип кетет. Булар кишилер эмес, булар киши депчи. Ошолор аябай көп болот. Мисалы үчүн бирөө келип, бул киши, жок бул көрүнүп карасаң кыймылдабайт деп анан. Бирөө көзүн жумбайт деп көп спорт этип өтөт да ошо. Жана тийишкен убактарда болот. Тийишкен убакта кирип кетсе болбойт. Пост эмени сакчы турганда кирип кетсе болбойт. Кирип кеткен учурда стук беребиз. Кирип ошол маалда кароол баскычы болот. Кароол баскычын басып, кароол башчысын чакырабыз. Ошол момент кароол башчысы келип чыгарып кетет. Бияка келем деген жоокейлер ушу чыдамкай болуш керек. Эч нерсеге мындай башка нерсе алак болуп кетпеш керек. Бир алдында бир максат коюп ошого жеткенге аракет кылыш керек да. Мисалы үчүн бияка келип служба кылганда аябай сыймыктан келип калса, сыймыктаныш керек. Ушу гвардияда служба алганда. Мисалы үчүн мен ушу улуттук гвардияда служба алганда аябай сыймыктандым да. Анткени бул Кыргызстандын эң жакшы частьтардын бири болуп эсептелет да.